Анан ошо өзүм ооруп жүргөн кезде 33-потокту YouTube каналына көрүп калып эле ошо Өмүрбектин эмесиге катышып калдым. Анан ошондо 33-потокто медитация эмеси менен басуу техникасын 1 ай колдонуп, ошонон мен чоң результатка жеттим да. Эми ал жеткен результаттарым аябай Кудайга, биринчи Кудайга ыраазычылыгымды айтайын. Анан Өмүрбектин ошол медитацияда отурганда жарым саат отуруп жүрдүм. Анан басуу техникасын өздөштүрүп, башында, конечно, кыйналдым. Кыйналганда меники уйку басты, алсырап, аябай алсырадым. Бир 5 күн жасагандан кийин уйкусурап эле уйку басып, аябай кыйналып, кийин уйкум да жакшы болуп калды. Мурда жолсом уйкум түнү менен уктабачымын да. Анан уйку баскандан кийин бир калыпка түштүк, түнүгө жакшы уктап, күндүзү өзүм жумушум кылып, анан кийин баскан техникаларымда экөөнтөм чогуу эле жасап жүрдүм да. Анан өзүм толугураак 83 килограмм болчумун ошо кезде. 1 айдын ичинде мен өзүмдү сезип аттым да, кичине жеңилдегенсип эме болуп жүрдүм. Вес таштапчы, вес таштап жүрдүм. Андан жүрүп эле анан бир күн аппетитим ачылып, аябай эме кылып жүрдүм. Аппетитим бир 10 күндөй ачылып, аябай аппетитим ачылды. Баягыда эми толуп кетет экенмин деп. Жок, кайра. Анан ошо кезде мен Москвага Өмүрбек барып калды. Эмеде жолугушууга элдер менен барганда ошо анан баягы Өмүрбектин эмесин көрүп калып эле ошого катышканга мен да аракет кылып, анан ошо 2 күндүк эмесиге катышып, ошо суроомду берейинчи, аппетитим ачылып атат деп Өмүрбекке жолуктум. Жолуган: Өмүрбек, мен ушундай болуп атам, аябай аппетитим ачылып кетти, мен кайра дагы семирип кетпейм. Ой эже, 3 күн чыдап коюңуз, 3 күн чыдасаңыз баары ордуга келет деди. Анан ошентип Өмүрбектин сөзү менен 3 күн чыдадым. Тамакты азыраак жегенге, баягы тирүү тамак деп коет экен, жашылча ушуларды жедим да. Жеп, анан өзүм бир калыпка түшүп алдым. Кийин аппетит да жоголуп, өзүм ошондой болуп калдым. Бирок кийин анан бара баягы тамактар, кадимки эле тамактарды жеп калдым, бирок өтө эмес да. Анан ошентип 4 ай мен машыгып жүрдүм. 4 ай машыгып, мен ар эмеде таразага түшүп аттым. 1 айда эмеде десем, ар бир тартылганда эле 5 килограмм, 6 килограмм, бирөөдө 6 килограмм болду, бирөөдө 5, кийинкисиде 4 болуп, мен ошондо 20 кило 800 грамм таштаптырмын. Ошондо анан 61, акыркысында тартылсам эле 62 килограмм болуп калыптым да. Өзүм да таң калдым. Бирок аябай жеңил, мына баскан турганым, эмелерим ушунчалык жеңил болуп, өзүмдү кадимкидей, кандай десем, учуп жүргөндөй сезиндим да. Учуп жүргөндөй жеңил сезип, чээрем да ачык, аппетитим да жакшы, нормальный эми. Анан өзүмдү эркин сезип, аябай ушу Өмүрбектин мына эмелери бүт уникалдуу экен да. Медитациясы, баскан эмелери бүт. Мисалы үчүн, мен арыктабай эле, арыктаганга кошо үйүмдөгү семья жөнүндө, бала чакаларым менен көп өзгөрүүлөр болду да. Ушунчалык мен ыраазычылыгымды айткым келет Аллага, анан эмеге, Өмүрбекке. Анан кыздар дагы, ушу менеджер кыздарга дагы мен суроолорду берип аттым да. Улам мен кандай баягы кыйналган убакта, арыктаганда дагы корктум. Мен эми ушуну менен кантип эми дагы бирдеке арыктап кетип, иммунитетим түшүп кетип, же бирдеке болуп каламбы десем, жок, Кудайга шүгүр. Кыздар дагы өздөрүнүн советин берип атты. Менеджер кыздар баары, Толкунай, Данакан бар, бу жерде Каникей бар, Айгүл бар. Анан мына кызым топпайттан да, ушу менеджер кыздарга да чоң рахмат. Ушу
эмелерине мага жооп берип ушуларды ушунчалык мага колдоо көргөзүп, мына Кудайга шүгүр, өзүм давление менен ооруп ошол кезде жүргөн башындачы. Азыр Кудайга шүгүр, дары да ичпейм, өзүмдү жеңил, эркин сезем. Кудайга шүгүр, жашым болсо 65 чыкты. Чоң жетишкендиктер, эми үйдөгү эмелерди айта албайт экенсиң. Жетишкендиктер, Кудайга шүгүр, баары үй бүлөмдө дагы жакшы бир талкаландым мен дагы. Үйдө дагы ар кандай ситуациялар болот, ден соолукта да болот. Ага чыдап, агайдын бир эмелери бар, аны ошону жеңип өтүп кетиш керек деген. Ошолорду Кудайга шүгүр мен жеңип өтүп кеттим деп ойлойм да өзүмчө. Анан ошо кыздарга баарыңарга чоң рахмат. Үй бүлөңөр менен аман болгула, ден соолукта болгула кыздар. Өмүрбек агай да аман болсун, үй бүлөсү менен бактылуулукту каалайм, эки дүйнө. Алла ыраазы болсун. Баарыңарга рахмат. Кандай болду?